Ассаламу алейкум, барыңыздарга Дамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен эч кандай духовкасыз болгону сковородкада же табакта даяр боло турган бат шоколаддуу торттун рецептин менен бөлүшөм. Эгер каналыбызда жаңы болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, астындагы коңгуроочону басып, катталууну унутпаңыздар. Керектелүүчү азыктардын бардыгын описаниянын астына жазып калтырам. Биринчи болуп идишке 2 жумуртка, 5 чоң аш кашыкта кум шекерди салып аралаштырып алабыз. 3 чоң аш кашыктагы толо какаону электин жардамында өткөрүп, тегиз эмес, бир аз эле аралаштырып алабыз. 50 грамм сары майды кошуп, плитанын өтө үлүңдөгөн отунда тегиз масса болгончо тынбастан аралаштырып турабыз. Өтө бийик отто аралаштырсаңыздар, какао күйүп жыттанып калышы мүмкүн. Ошондуктан үлүңдөгөн отто тегиз масса эригенче гана плитага коебуз. Эгер сливочное масло жок болсо, өсүмдүк майын же болбосо маргарин колдонсоңуздар болот. Эриген соң дароо оттон алып, 1 чай кашыктагы соданы кошуп аралаштырабыз. Сода кошкон соң масса 2-2,5 эсеге көбөйөт. Башка идишке которуп алып, бир аз сууган соң өлчөнгөн унду аз-аздан кошуп камыр жасап баштайбыз. Менде болжол менен 240 грамм un кетти. 240 грамм un болжол менен 1,5 стакан чыкты. Аз-аздан салып камыр ыйлеп баштайбыз. Камырыңыздар бир аз катуулашкан соң столдун үстүнө алып, колдун жардамында камыр жасап баштасаңыздар болот. Унду өтө мерчеминен көп кошуп жибербеңиздер, себеби корждор катуу болуп калышы мүмкүн. Ошол эле учурда аз кошкон учурда дагы корж анча жакшы болбой калат. Колго жабышпаган, бирок ошол эле учурда жумшак камыр пайда болот. Камырды жакшылап тегиз кылып ыйлеп алган соң 6 бөлүккө бөлүп алдым. Ар бир бөлүктү тегеректеп табакка салып турабыз. Эгер жабышып калат десеңиз, табактын астын ундап алганыңыз оң. Ар бир бөлүктү бирден алып жайып баштайбыз. Эгер унду туура кошкон болсоңуз, мына ушундай оңой эле жайылат, эч кандай машакатсыз. Унду көп кошуп жиберген учурда четтери жарылып, жакшы жайылбайт. Унду аз кошкон учурда да өтө жабышып, машакаттуу болот. Тегерек буюмдун жардамында сковородканын диаметрине карап, тегерек кылып кесип алабыз. Вилканын жардамында ушинтип сайгылап чыгабыз. Калган корждорду да ушул таризде жайып алабыз, бирок ар бир коржду жайган соң дароо бышырып алган оң. Мына ушундай орточо калыңдыктагы 2-3 мм калыңдыктагы камыр жайылат. Кызып турган сковородкада өтө үлүңдөгөн отто эки жагы бышканча бышырабыз. Бир жагы бышканда мына ушундай көбүкчөлөр пайда болуп баштайт. Экинчи бетине алмаштырып алабыз. Өтө кылдат карашыңыз керек, себеби өтө тез бышат. Менде жалпысынан 6 корж, анан дагы 1 корж бул четтеринен ашканды дагы жайып, күкүмгө, четин кооздоого бышырып алдым. Четтеринен ашкан камырдан дагы мына ушундай корж бышырып алдым жана аны оригиналдуу болуш үчүн өтө майдалаган жокмун. Четтерине мына ушундай чоң-чоң күкүмдөрдү жасадым. Крем үчүн мен үй шартында жумшартылган 250 грамм сары май же сливочное масло жана 1 банка вареная сгущенка колдондум. Биринчи болуп сары майды миксердин жардамында 10 мүнөтчө көптүрүп алабыз. 10 мүнөтчө аралаштырганда сары май бир аз аппак абалга келип, көбүк болуп, өзүнүн массасын 2 эсеге көбөйтөт. Андан соң вареная сгущенканы 1 же 1,5 кашыктан салып, тегиз масса болгончо аралаштырабыз. Эгер вареная сгущенкаңыз жок болгон болсо, коютулган сүт пайдаланышыңыз мүмкүн, же болбосо сгущенное молоко. Эгер башка крем жасайм десеңиз, мен кремдердин ссылкасын, башка торттордун ссылкасын видеонун астына таштайм. Ошол торттун кремдерин жасасаңыз да болот. Крем даяр болгон соң курап алууга киришебиз. Ал үчүн бизге корждорду тизип, үстүнө 1-1,5 кашыктан крем салып, тегиздеп, бардык корждорду ушул таризде крем жана корж түгөгөнчө жасайбыз. Ашкан кремден четтерин да тегиздеп толтуруп чыгабыз.
Негизи эле кооздоо акыркы декорация өзүңүздүн табитиңизге жараша. Эгер кааласаңыз, эритилген шоколаддан пайдаланышыңыз мүмкүн. Четтерин толтуруп алган соң үстүн мына ушундай кашыктын жардамында айлантып эле кооздоп койдум. Четтерине күкүмдөрдү жабыштырып чыгабыз. Даяр болгон торту 6 саатка муздак жерге же холодильникке коюшуңуздар керек. Холодильникке койгон учурда кылдат болуңуздар, себеби холодильниктин башка жыттары сиңбеш үчүн атайын жабык идишке салыңыздар. 6 сааттан кем алган учуруңуздарда тортуңуздар бир аз катуу болот. 6 саатка же түнгө койгон учурда торт менен крем бири-бирине сиңишип, өтө жумшак, таттуу, ароматтуу торт пайда болот. Ушундай тез, бат бышкан, машакатсыз торту албетте жасап көрүшүңүздү милдеттүү түрдө сунуштайм. Эгер видеобуз сизге жаккан болсо, лайк басып, комментарийге ой пикириңизди жазып калтырышыңызды суранабыз. Каналыбызга катталууну унутпаңыз. Тамагыңыздар